Водить есть? Водить, дайте водить. Воды. Вода. Все хорошо. Набежал вас. Оба, пойди. Geldi. Spartak'ta. Kaç kilometre var ki? Gökden aşık ya. Azamat var ki. Geldi. Narından, Akbaşı'dan. Gökden aşık kilometre. Çok geldi. Obol koyga qanday kelib oldingiz? Qisqacha. Emotsiyalaringizni bölüşseniz. O'zingiz yaxshi sezib o'tasizmi? Как вы себя чувствуете? Хорошо, нормально. Сильно устали? Да, очень. Как у вас появилась вообще эта идея побежать? Qirg'izcha aytaveringiz. На кыргызском Полор. говорите? Делля, построение сделаем, Делля. Тугандар, Делля. В одну сторону друг другу не мешаем. Геройды ұстап қойылып, Атбашыдан талды су айылынан шығынып Бішкекке чейін. Молодец! Бұнда да сіздері бұнда Кенесария спорт үшін
көп кармабайлык. Ошондой эс алышың керек, көп алыс жолдон келдиң, биз бир аз мындай куттуктоолор бар эле, ошолорду берип койганда. Чоң мелдештерде кийип жүрүп мына. Молодец. Ал коч колунан, ал коч. Bir sekund. Понедельник күнү убактың болсо биз медцентрден өткөрүп бир сыра текшерип алсам болот. Аякта спорт врачтар бар. Бирөктө текшерип, баарын текшерип андан ошол жараша эс алып жакшы болот. Подарок? Рахмат, ким булар менен колдоп, чогуу чуркап, чогуу келген жигиттерге. Колдоочуларга, бир туугандарына, жерге жегине баарына рахмат. Russell Crowe. Çok sürekli çıkıyor ister. Sürekli çıkarmadık. Gelin çoğu varımızda bel jaktara koyacağımızlar. 15 000 kilokalori yaşadım. Көп кармап ала жигиттер. Эсасын бар. Максимально Врач бар жерде. пространство побольше ему и подышать. Bir sıra karab koyma ve anan kesip ötküreceğiz. Ne şaşmayın. Блин, от семьи Фернас часы. Да нет. Жүз 20-80 давлениесі жақсы эле. Нормально. Демалғаның жақсы. Қиналбай эле демалып атасың. Ну, состояниясы отличное, нормальное, давлениесі жақсы. Наша четписи. Жақсы Siz ulu olası koştap geldiniz. Özünüzü at jönüңүздү атап койсоңуз. Олбек уулу Мухаммед Алим. Siz at baştan баштап koştap geldiniz. Нарындан баштап коштоп келдим. Нарын шаарынан бери. Нарын шаарынан. Кандай болду? Жолдо кыйынчылыктар болду. Жолдо аябай эле болду. Негизи аябай эле мындай немесен жүрүш үчүн чоң жүрөк керек да. Жаштарга демилге берем, жаштарга спорт менен жашаганга неметем деп аябай неметип, өзүнүн ойлогон немесине жетти да. Көкпөт да. Эмне максат менен ушул чурка чыкты ушул. Жаштарга демилге берем деп өзүнүн да максаттары бар болчу ошо. Чуркайм дегенчи. Спортко салым кошуу, спортту даңазалоо. Жаштарга кызыктыруу. Демилге берем депчи. Жолдо кандайдыр кыйынчылыктар болду? Мисалы 5 күн жүрдү жолдо, Кайда түнөп атты? Гостиницаларга түнөп аттык. Баягы кандай кийим алмаштырып атты дегенде кененирээк. Өзүбүз алмаштырып аттык, жатып берип аттык, массаж кылып аттык.
суу чуркап атып, бүт тамактанып, чуркап атып, тамактанып атып, массажданып, буттары тырышып. Сиздер эмне менен коштоп келдиңиздер? Биз алмак салмак үчөөбүз болчубуз машинада. Алмак салмак Жаныбек байке экөөбүз алмак салмак чуркап аттык. Ошо өзү дагы чуркап атты жалгыз. Өйдөлүш болгон жерлерден басып атты. Канчадан болуп коштоп келдиңер? Үчөөбүз коштоп келдик балыкчыга чейин. Өзү үчөөбүз эле. Балыкчыдан баштап анан Эдилбек байкелер келди да. Андан бери башка жөгүлүктөр бар да, чуркап жүргөн адамдар. Бул баягы эң кыйын жери кайсыл жер болду? Мисалы, ашуу, жолдо ашуулар бар дегенде. Улам жакындаган сайын, шаарга жакындаган сайын улам начарлап атты, немесичи. Кыйын боло баштады да жол. Соңку суроо болду. Сиздин да мына ушул атаңыздан үлгү алып дегенде чыккаганга мындай кандай мотивация пайда болду мүмкүн. Буюрса эмки марафонду, ультра марафонду чогуу чыккан. Аны кайсы жакка пландап атасыздар? Эми дагы көрөбүз алда. Өзүнөн сурап көрүңүздөр. Атаңыз менен чогуу марафонго чыгуу ниетиңиз бар, э? Рахмат чоң, ишиңиздерге ийгилик. Байке, бир мүнөт. Бизге да кыскача айтып берип коюңуз. Дәле станька. Не, мы сидим вот так вот. Кыргызча эме. Сиз өзүңүз профессионалдуу түрдө мына ушул чуркап марафон менен алектенип жүргөн адамсыз, э? Өзүңүз тааныштырып кетсеңиз мүмкүн болсо. Менин атым Эдилбек Ахматов. 30 жаштамыз. Biraz çuğ olup etti. Эмнеже басыңыз жаныма келиңиз мен. Келиңиздер чоқ эле. Я буду поддерживать. Менин атым Эдилбек Ахматов. 30 жаштамын. Биз ушу 3 жылдан бери чуркайбыз. Профессионал түрдө эмес болсо дагы, любительдик түрдө биз чуркайбыз да. Дайым Чуркайбыз. Анан ондай чоң иш болуп аткандан кийин тарыхта биринчи жолу болуп атат да бул нерсечи. Ат башыдан, Талды суудан Бишкекти өзү чуркаш бул оңой эмес, даже мындай акылга да кыйын да. Мен мисалы моралдык түрдө да угуп эле сынгам да. Кантип деп как? Анан байке келди, чуркап келди, анан биз ушуга жардам берип коштук. Кайдан угуп калдыңыздар бул байкени? Биз Кайдан Алимбек билип? уулу
баласынан угуп калдык. Ушундай чуркап келатат, ат баштан бишиктейт. Анан биз таң калып эле группага кыргыттып эле, Азиябек ушу группага кыргыттып. Баягы чочулап эле, давайчы милиция кылалы деп. Эртесин Айгүл эже экөөбүз давай деп чыгып кеттик. Чечим сразу чыгып да. Айгүл эже өзү 48 жашта. 4 баланын энеси. Анан элестетиңиздер. А сиздер кайсыл жерден тосуп алдыңыздар? Биз бомдон балыкчыдан чыгып бомго жатканда Капчайдан тосуп алдык. Ошондон бүгүнгө чейин келдик да. Кече күн тосуп алгансыздар ал Кече жерде? эмес, мурда күнү. Мурда күнү? Мурда күнү. Ошондо чүйдө эле 2 күн 2 жол бомдон эмеге чыгардык, бомдон чыгардык. Эртеси кече болсо бомдон Кеминге келдик. Кеминден бүгүн Кеминден бияка келдик да. Эч жок. Канттан келдик. Кеминден Канттан. Канта эс алып. Негизи эле ушул сиздер баягы дайым чуркап ушул спорт менен алектенип ушул баягы марафондо салым кошууга аракет кылып жүргөн адамдар катары мына ушул демилгени кандай ойлойт элеңиздер? Кандай баа берет элеңиздер? Канчалык мунун баягы спортту даңазалоого, эме кылууга салымы бар дегендей? Бул өтө чоң салымы бар дейм го. Мисалы Кыйын болду сизге, мурда чуркап жүрдүңүз беле? Кыйын эле болду, анткени айылдан ааламга деп бала кезде ажылыкка жөө барам деген максаттар болчу да. Анан өзүм чуркоону жакшы көрчүмүн, школдо жакшы чуркачумун. Анан ушу 2017-ден бери ушу чуркоолорго катышып жүрүм. 50 километрге чейин чуркап жүргөм. Ошол анан жүрүп ошо. Быйыл ушул чуркайбызды ошо. Айсында мен өзүмдүн айылымда балдардын албашы айылын өзүм ушу спортко чакырам да балдарды чүгүп. Ошо кызыкса экен деп. Анткени азыр орус спортко көбөйүп атат, телевизор, интернет бүт. Ошол себептен балдарды спортко кызыгышына чакырып ушул максат болгон да. Бул спорттун түрү менен ошо канча убакыттан бери алектенесиз ошол? 2017-ден бери. Бул бала кезден алектенчү элеңиз? Бала кезде ат башыга чейин келип турчубуз кроссторгочу. Соревнованияга келчүбүз, лыжа боюнча келчүбүз. Ошол триатлонго да негизи катышам деген даярданып жүрүү баштаганбыз негизи. Алдыда да кандай старттарыңыз же болбосо кандай мелдештер? Алдыда Соңкөл күтүп атат, ошол жака буйрса барабыз. Соңкөлгө кайра чыкпайсызбы? Бишкектен кайра Соңкөлгө? Жок, аякта ультрамарафон болуп 90 км. Сиз үчүн оор болду ушул нарынан бери бияка келиш? Негизи ден соолугуңуз кандай азыр? Жолдо кандай кыйынчылыктар болду? Жакшы эле, просто өзүм кичине чарчап калдым окшойт. Сиздерге мамлекет тарабынан колдоолор болуп жатабы? Колдоп атышты күйөрмандар. Гостиницасын төлөп атышты, жолдон карап атышты. Бул жолку бизден айыл өкмөт узатты айылдан, өзүбүздө биздин айылдан, ана ат баштан акимчилик тосуп алды. Алар узатышты. Ошондон балыкчыга чейин келдик, анан бул токмоктон кайра тосуп ачты. Алдыдагы максаттарыңыз боюнча айтып кетсеңиз болот. Алдыда ошо биз дагы неме деңгээлде ошо марафон өткөрүп бул чуркоочуларды кызыктыралы деген максатыбыз бар негизи. Спортко ошо көбүрөөк. Аты жөнүңүздү толуктап бир жолу айтып койсоңуз. Менин атым Оболбек Осмонбеков Октябрович. Талас айылынын тургуну, 45 жаштамын. Рахмат. Жолдо кандай кыйынчылыктар болду? Ошолор боюнча кыскача айтып койсоңуз. Жолдо чынын айтканда тамактандып калдык. Вообще суук ичип калдык. Уруштук, талаштык. Биякты карма, тиякты карма, мындай ичем, тигиндей ичем. Таттуу ичем, ачуу ичем, ушундай болуп калды вообще. Тамактын баары эле акыры таңып калдык. Бүт элечи. Рахмат көп кармоо. Чоң рахмат. Кыргыз мен сага Рахмат. Сардор, ключи у нас, да? Сюда, да?
Айгерим. Қарағыл азамат. Аяқ қойды ғана. Оны бір орта ұстауға бір тартып қой жақын. Аяқ байке. Just